Assalamu aleykum arvаңыздар ағайын. Аққомыз қошты бір менен амандашып алайын. Бүгін атахан байкем шақырып, алдыңа келдім шашылып. Назираң ежем шақырып, назданбай келдім шашылып. Улругу кыргыз улуттун улуулугуна башырып, жаш балаң андаңыр төксүн жанар тоодой атылып. Таң эрте туруп уйкудан тамагым кетпей ачылып, бирок көкүрөктөгү көрөнгө калбайт экен катылып. Gelgende bul tör zamana, salamdың айтып ырдайбыз эжеге жана агага, улуу кичүү балага. Жаркыган мындай таңдарда жаман ой болбой санада. Жалпы кыргыз журтчулук жакшылык болуп арада. Өрөнүбүздө туугандар болсо экен дегем жакшылык. Өзүбүздүн көңүлгө толсо экен дегем жакшылык. Жакшылыкты жараткан жалпыга берсин тапшырып. Жанаң атахан байкем айтты окшойт, алдың иним деп баш байге. Жараткан берген ырысты жалпыбыз кетсек аш кылып. Уулуңа берди байгесин, улуулар баалап жактырып. Жаштыктын демиш ушул экен, жадырап ойноп каткырып. Кээ бир жерден туугандар кейсинге дең аптыгып. Бирок жашоонун ушул мыйзамы, жакшылыктын артынан жакшылыктар артылып, жакшыга жакшы тартылып. Бүгүн келип турган чагыбыз, замананын төрүндө төгүп турган чагыбыз. Эң ушундай жерге кырдаган биздин да тоодой багыбыз. Оозубуздан агылсын анда шекерибиз балыбыз. Алдыдан ой жакшы маекти агайын кабыл алыңыз. Келиңиз. Дүркүрөгөн кол чабуулар, комузумуз да сайрайт экен, өзүңүз да сайрайсыз экенсиз. Келиңиз. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, жакшы, кандайсыздар? Куш келипсиз. Алгач баш байге кут болсун. Негизи эле айтыштар акыркы жылдарда көп болуп атат. Жакында эле Ашыралы атабыздын 95 жылдыгына карата айтыш болду. Ага чейин мынакей Майра Женики болду. Ага чейин да бир топ айтыштар өттү. Айтыштар мындай баардыгы эле умтулган акындар катышып атабы айтышка? Кандай болуп атат? Же бир таланттар дагы, мыктылар дагы көз жаздымда калып атабы Кутман мырза? Ассаламу алейкум арваңыздар. Куттуктооңуздарга терең ыраазычылык биринчиден. Айтыштар боюнча өзүңүз айткандай, айтыштар азыр айтыштын бизге бир алтын доору келип калган сыяктуу. Себеби айтыштар арт артынан байма-бай салкарларыбызды эскерүүлөр, айтыштар көп болуп атат. Кудайга шүгүр, Кудай кут кылсын. Анан айтышка негизи азыр жалпы жонунан тандоо туруна бир 50-60 акын келип атат, 50ден 60ка чейин. Арасында ар кандай акындары бар. Жаңы сахнага чыгып аттанып атканы бар. Такай тандоого катышып такшалып атканы бар. Байге алып алдыга чыгып ат салып атканы бар дегендей. Анан көз жаздымда калып калган акындар деп делем айтуу кыйын. Амантай Кутманалиев устатыбыздын жакшы сөзү бар. Кайсы акын күчтүү дегенде, бул чабыты келип, чабыты жанып турган акын күчтүү деп. Бир акындын бир айтышта чабыты жанышы мүмкүн, бирде жанбай калышы мүмкүн. Анан бир Кудайдын жазган маңдайына жазган багынан болуш керек. Көз жаздымда кала тургандай деле ал жерде жөн калыстар отурбаса керек. Баягы сөзүңүзгө оозуңузда ат чуркабай бак чуркайт деген да. Кээде ат жакшы да чуркайт, жаман да чуркап калышы мүмкүн. Ооба. Негизи бир суу утканга жараша сур жоргондун басыгы дейт. Сыңарындай кээде табың жакшы болуп,
ушунчалык бир чымырканып жакшы чыгып, бирок багыңа жазбаган нерсе байке эмес, берки тандоодон кулап калган көп биздин агаларыбыз, чоң агаларыбыз дагы бар. Жакшы эле айткан, Анан кээде туруп баг жанып кеткен бизге окшогон жаш балдарга дагы Кудай буйруп койсо. Рахмат. Айла жок. Кутман мырза, мындай суроо, жогоруда өзүңүздүн устаттарыңыздын атын айтып өттүңүз. Алгачкы устатыңыз, устаттар жөнүндө кеп калсаңыз. Устаттар тууралуу мен айтышка келгениме 4,5 жыл, 5 жыл болуп атат. Алгачкы устатыңыз. Алгачкы устатым келгенде ушу Баян Акматов деген агабызга Нурсултан Малдыбаев деген төкмакын досум ээрчитип келген. Баян Акматов деген байкем өзүмдүн. Ошо Баян байке жол көрсөтүп, алдыга умтултту көп нерсеге. Андан кийин келгенден кийин анан Азамат байке, Алы байке, Амантай байке, Элмирбек байке, Жеңишбек байке баардыгын устат деп тутуп келатабыз. Өзгөчө кыргыздын төкмөлүк өнөрү тереңге кетет. Жеңи жоготаларыбыз, андан кийинки Исмайыл Борончиев айта берсек көп да. Токтогул атабыз мисалы, абдан сонун айтыштары, Эсен Аман менен Жеңи жоктун айтышы, баягы үлгү болуп чыкмыш айтыштары бар. Ушул байыркы акындарыбыздан, эски улуу акындарыбыздан кимдердин мындай көңүлүңүзгө төп келет? Мындай айтыштарыбы же өзүбү мындай? Кимдики төп келет, кимдики төп келбейт деген даражага деле жете элек болушубуз керек. Баалагандайбы? Баалагандай. Көңүлүңө жакын. Сизге кайсысы жеңил мындай болот го, мисалы үчүн? Мен үчүн, мен үчүн залкарлардын ар бири кассаты көнбөс, мурас, байлык баарыбыз үчүн. Бирок ошо залкарлардын арасынан мен аябай жакшы көрүп, мен ырларын көбүрөөк ырдагым келген, санат термесин көбүрөөк жаттагым келген залкар атабыз бул Эшмамбет Байсейит уулу. Эшмамбет атабыздын санатын, насыятын аябай көп окуйм. Кичинекей кезимен ошо Эшмамбет атабыздын санатына, кеп нускасына, кайрыгына аябай суктанам. Жакшы. Адабий чыгармалар жөнүндө кеп калсак. Адабий чыгармалар тууралуу биз окуган адабий чыгармалар, биз сүйгөн адабий чыгармалар негизгиси ушул акындарга таандык. Негизгиси биздин залкар устаттарга таандык. Ошол эле биз айтышка жаңы келген кезде Исмайыл Борончиевдин Кызыл Кырман деген китебин күнү түнү окуп, ошол китептен аябай таасирленгем. Исмайыл Борончиев атабыздан. Исмайыл Борончиев атабыздан. Андан кийин Осмонкул Бөлөбалаевдин чыгармалары, ошол эле Арстанбек атабыздын, Эшмамбет Токтогул аталарыбыздын санаттары, термелери, жазып кеткендери биздин кыргыз адабиятынын мөөрү деп ойлойм менимче. Ошол нерселерге көп таасирлендик биз. Жакшы. Кутман, менимче төкмакын баягы караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан бир күтүүсүз нерселер келет да. Анан мындай баамдап көрсөңүз, төкмакынга өзгөчө кайсы сапаттар керек деп ойлойсуз? Төкмакынга кайсы сапаттар керек дегенде мен өзүм негизи түшүнө албай ойлонуп жүргөм да. Анан бирөөлөрдөн, агалардан дагы угуп, эл ичинен дагы ушундай сөздөрдү угуп, анан өзүм дагы ушундай бүтүмгө келип калдым да. Төкмакынга негизи кенендик керек окшойт дейм. Эркиндикпи? Акын болуш үчүн комузу, добушу, сөзү бардыгы келиш керек деп айтып жүрүшөт, төп келиш керек деп. Ошол саналып өткөн нерселердин дагы катарына кенендик, айкөлдүк керек окшойт менимче. Себеби Элмирбек Иманалиев устатыбыздын жакшы сөзү бар. Айтыш бул эки акындын улуу баарлашуусу деген. Ансыңарындай улуу баарлашуу кылыш үчүн буга эң негизгиси айкөлдүк, көтөрүмдүүлүк. Анан ошо баардык чеберчиликке жол салып бере турган кенендик керек окшойт да, тереңдик керек окшойт. Рахмат.
Мындай суроо пайда болду менде. Сиз айтып атпайсызбы, баарлашуу депчи, ошол өзгөчө ушул акындыкта сизге баарлашуу мындай ким менен оор болот? Адамдаш катары. Жанагындай маселе, мен жана башында айтып өткөндөй, чабыт жанып турган кез, жанбай турган кез. Бир акын менен чыксаң, анын жашоосунда же жан дүйнөсүндө кандайдыр бир маселе болушу мүмкүн. Ошого баса белгилейсизби? Анан ал жан дүйнөсүндө бир оор нерсе, бир оор өткөл мезгил өтүп турган акындын оозунан деле укмуш бала акпайт негизи, жакшы сөз чыкпайт. Балким ошол баарлашуу улуу дагы эмес, сулуу дагы эмес болуп калышы мүмкүн да. Ата-андашыңа жараша. Же болбосо сен өзүңдүн жан дүйнөң ошондой болуп калышы мүмкүн. Анан бир акын менен айтышып баарлашуу кыйын, бир акын менен оңой деп айтыш кыйын негизи. Ар бир акын кайталангыс, ар бир акын улуу баарынан. Жакшы. Эми көлдө өткөн айтышка келсек. Ушул кандай болду сиздин оюңузча? Кандай деңгээлде өттү? Негисине басым жасалды бул жерде. Майра эженин огончулугу да бар, төкмөлүгү бар, кыскасы төгөрөгү төп келген адамда. Каракол шаарында өткөн Ысык-Көл жергесинде төгүлгөн ыры дайреле төкмөдөн күлүк майреле деген аталыштагы казак-кыргыз эл аралык айтышы болду. Казакстан Республикасынан 4 акын келген. Алар буга чейин Кыргызстанга көрүнүп калган көрүнүктүү акындар Аспанбек Шогатаев, Рүстөм Кайыртай уулу, аябылым Жумабек кызы Бекжан Базарбек деген мыкты акындар келишти. Биздин кыргыз акындарынын арасынан дагы азыркынын сайгүлүктөрү Асылбек Маратов, Баян Акматов баштаган агаларыбыз катышышты. Айтыштын деңгээли аябай жакшы болду буюрса. Маданият тарых телеканалы барып тартты. Буюрса жакында чыгат болуш керек. Анан жанагы эле сөз башында эле Кудай бак айтып койгон экен деп ойлойм. Кудай бак берип койгон экен. Маңдайга жазылган нерсени. Жакшы сөз бар го, кайсы бир улуу ойчул аалымдардын. Бирөөнө жазылган рызкы эч качан айланып сенин маңдайыңа келип албайт деген сыяктуучу. Биздин маңдайыбызга жазылган нерсе окшойт. Ошондой жакшы ийгилик болду. Канча атындаш болду? Канча конкурсант болду? Жалпысынан 16 акын болду жалпысынан. 4 казак, калганы кыргыз акындары. Жакшы. Анда эмес азыр бир чыгарма аткарып бериңиз эми. Кайсы чыгарманы аткарасыз сахнага? Айтып туруп эле. Кутман Садыбакастын аткарышындагы бир керемет чыгарманы угаланда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен чогуу болуңуздар. Кезекти кайрадан ырга берели. Кутман комузун күйлөп атат. Сиздер үчүн Элмирбек Иманалиев деген Залкар устатыбыздын агабыздын Убайым деген чыгармасын аткарып берейин. Ойлосом ойдоң эле караныңа тоорулу кылды сенин жамалың. Дартыма болор арачыңай эми Осадан көңүл эле калгандан ай кубанчым өттүң эмиң армангай жолукпай койсок не болмогай деймин жомоктой ушул
эле жалгандай. Estesem esteң эле караныңа, эсимдин алды сенин жамалың. Дарманым деле калган жок ай эми. Дарысың кайдан, дарысың кайдан, эми табамын. Дарманым деле калган жок ай эми. Дарыгер кайдан, дарыгер кайдан, эми табамын. Бар бол.